Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгат, тез сакаят деп айтылат. Анан дагы ичеги карын, жүрөк кан тамыр ооруларын жана башкаларды дарылоо максатында атайын тамактануу режими жана ошондой эле рациондор да түзүлгөн. Тамактануу организмдин ар тараптуу өнүгүшүн жана иреттүү өсүшүн дагы камсыз кылат экен. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз балдар үчүн кандай азыктар пайдалуу деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул тема боюнча сизде дагы кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 082 код аркылуу 4487 номери жана ошондой эле WhatsApp номер аркылуу дагы өзүңүздөрдүн сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Анда студиянын кадырлуу конокторун адаттагыдай эле мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Сайкал Боозова айыл чарбасын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун адиси. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Соону Жороева, Араван районунун аймактык ооруканасынын балдар дарыгери. Жана бизге шаарыбыздын тургундары, медицина факультетинин студенттери да келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо эле, негизинен бала 6 айга чейин эмчек сүтү менен азыктаныш керек, андан кийин тамактанууга, кошумча тамакка үйрөтүү керек деп айтылат да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер, кошумча тамакты биз эмнеден башташыбыз керек? Чоң рахмат, саламатсыздарбы кымбаттуу теле көрүүчүлөр. Биздин саламаттык сактоо министрлигинин алдыгында 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси деген чоң программада ушул бойну бүткөндөн баштап 2 жашка чейин туура тамактануу боюнча чоң программалар ишке киришип жатат. Мына ошонун эң өзгөчөлүгү бул боюнда бар кезинде боюнда бар аял кандай туура тамактанышы керек жана ошондой эле аскандуулуктун алдын алуу боюнча кандай чараларды колдонушу керек. Ошол жөнүндө медицина кызматкерлери үчүн жаңы протокол чыгып, мына ошол ишке кирилди. Ошондой эле 6 ай жаңы төрөлгөн баланын 6 айга чейинки жалаң эмчек эмүүсү, анын мааниси, эне үчүн канчалык мааниси бар, бала үчүн канчалык мааниси бар, жана ошондой эле жасалма сүттүн зыяндуулугу, соска бутылкалардын бала үчүн кандай зыяндуулугу, мына ошол темада чоң программада медицина жааматы менен бирге элдин арасында чоң түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми 6 айдан кийин эмне себептен кошумча тамактануу бериш керек? Эмчек сүтүн биринчи беребизби, же болбосо кошумча тамак беребизби? Кошумча тамак деген эмне? Муну кандай кылып башташ керек? Бала кандай учурда ушул тамактанууга зарыл экенин сиздер ата эне үй бүлө кандай билиш керек? Анан ошол кошумча тамактануу берип жатканда үй бүлөнүн колдоосу кандай болуш керек? Медицина кызматкеринин көзөмөлү кандай болуш керек? Жана ошол эле биздин элибиздин үй бүлөнүн жааматтын колдоосу кандай болуш керек? Мына ошондой чоң программада илимий тастыкталган эң акыркы ошол тастыкталган материалдар менен медицина кызматкерлерин дагы, анан жааматты дагы чоң программада ушу тааныштырып, ушу элдин балага болгон тамактануусуна, аскандуулуктун алдын алуусуна, ушу мамилесин өзгөртүүгө толук шарт түзүш үчүн чоң долбоорлор иштетилип жатат. Мына ошол долбоордун бири биздин долбоор. Ушу биздин долбоордун алкагында ушу түшүндүрүү иштери эл арасында, калктын арасында ушу балага болгон мамиле, баланын тамактануусуна болгон мамиле, анан ошонун баланын кошумча тамактануусунун өлчөмү кандай болуш керек, анын коюлугу кандай болуш керек, ал гигиеналык нормасы кандай болуш керек, канча жолу бериш керек, баланын жашы өскөн сайын тамактанууга болгондун өлчөмү кандай болуш керек. Мына ошол жөнүндө көп информациондук материалдарды чыгарып, телевидение аркылуу, айылдык ден соолуктар комитеттери аркылуу иштерди жүргүзүп жатабыз. Жана ошондой эле медициналык кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу менен ушу балдарга тамактануу боюнча көрсөтүлгөн медициналык жардамдын сапатын жогорулатууга көмөктөш болуп жаткан учурубуз. Жакшы, анда суроого кайтсак, негизинен эмнеден башташ керек алгач ошо кошумча тамак бере баштаганда? Ошо кошумча тамакты баштаганда бардык эле ботколордун бирөөсүнөн башташ керек. Бул баланын биринчи жолу тамактанушу. Мына ошондуктан буга өзгөчө мамиле болуш керек. Ошол жасалып жаткан боткобуз бир түрдүү болуш керек. Ошо бир дагы быдыры болбош керек. Ошо эне жана үй бүлө ошол тамактануусуна өзгөчө мамиле кылышы керек.
Себеби дегенде ошол биринчи жолу бала эненин сүтүнөн башка тамак алат. Ошондуктан ошого көндүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Бир кашыктан баштайбыз, анан улам бир кашыктан кошуп отуруп, анан ошол жетиштүү өлчөмүнө жеткизебиз. Бул өзгөчө маанилүү нерсе, себеби бала коркуп калбаш керек. Бала мындай бир кандайдыр бир ыңгайсыз акыбалга келбеш керек. Балага бул жагымдуу болуш керек. Ошону бир жакшы сөздөр менен, жакшы колдоо менен, жакшы кубаттоо менен ушу баланын тамагын башташыбыз керек. Ушу тамак бергенден кийин анан эмчек сүтүн беришибиз керек. Мына ошону биздин элибизге кеңири түшүндүрүшүбүз керек. Көпчүлүк элдерибиз биринчи эмчек сүтүн берип, курсагын тогузуп коет да, анан кошумча тамак бергенге аракет кылат. А бала тоюп калгандыктан кошумча тамакка кызыктанбайт. Ошон үчүн алгачкы биздин кошумча тамагыбыздын өз учурунда болушу дагы абдан маанилүү. Ошондой эле кеч болбошу дагы, анан эрте болбошу дагы, муну биз эл үчүн, элдин арасында, энелердин арасында өзгөчө айтып кетишибиз керек. Ошол кошумча тамактын эрте берүүсү да бала үчүн зыяндуу, кеч берүүсү дагы зыяндуу. Ошо өз учурунда бала 6 айдан өткөндөн кийин кошумча тамагын алыш керек. Мындай суроолор жаралышы мүмкүн да, мисалы, мен өзүмдүн эмчек сүтүм менен жакшы эле багамын, кошумча тамактын зарылчылыгы жок деген учурларда кездешип калышы мүмкүн да. Бул учурда кандай жооп берет элеңиздер медицина кызматкерлери катары? Сөзсүз түрдө кошумча тамак баланын организми үчүн керекпи? Же болбосо, эгерде ошол эмчек сүтүнө тое турган болсо, жөн гана эмчек сүтү менен бага берген дурусбу? Бул бала деген төрөлгөндөн баштап бул бир чоң бир курулушта, ушу күн сайын эмес, саат сайын баланын организми мындай дифференциация болуп, системалап чоңоюлат да. Мына ошондуктан 6 айга чейин эненин сүтүндөгү минералдык заттар, витаминдер, темир камтыган баардык жанакы баланын өсүшүнө керектүү болгон нерсенин баардыгы толугу менен камтылат. Ал эми 6 айдан кийин ошол эненин сүтүнүн курамы өзгөрүлөт дагы, балага бул жетиштүүсүз болот. Ал эми баланын өсүш, өнүгүшү үчүн тамактануу сөзсүз менен маанилүү да. Ошон үчүн кошумча тамактан 6 айдан кийин сөзсүз менен бул эмчек эмизген бала болобу, же болбосо жасалма сүт менен тамактанган болобу, 6 айдан кийин бул бала сөзсүз менен ошол кошумча тамактанууга муктаж. Муну биздин энелерибиз, ата энелерибиз туура түшүнүшү керек да. Бул эненин сүтүнүн курамы 6 айдан кийин баланын өсүшүнө толугу менен камсыз кыла албайт. Демек, баланын иммунитети төмөндөп, кайсы бир ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн, же болбосо өсүүсү дагы начарлап калышы мүмкүн деп түшүнсөк болот, Абдан туура айтасыз. Бул тамактануу баланын бир гана салмагына гана таасирин тийгизбестен эң биринчи анын ден соолугуна таасир кылат. Баланын боюнун өсүшүнө, акыл эсинин калыптанышына, дүйнө таанышына, ошол өзүнүн көрүп аткан нерсесин ошо туура кабыл алышына, сүйүнүчүнө, ошолго бир мындай бир туура мындай маанилүү менен кабыл алып, ошону түшүнгөнүнө себепчи болот да. Мына ошондуктан тамактанууну бир гана анын салмагы эмес, анын боюнун өсүшү, анын акыл эсинин өсүшүнө данекер катарында билишибиз керек. Жакшы. Дал мына ушул тема боюнча биз шаар тургундарына микрофон сунганбыз. Алар кандай түшүнөт туура тамактануу жөнүндө өздөрүнүн оюн айтсан да биз угуп көрөлү. Балдардын туура тамактануусу кандай болуш керек деп ойлойсуз? Балдардын туура тамактануусу табигый азыктар менен туура тамактанса ошол жакшы. Эң негизгиси ошо табигый азыктарды бериш керек. Мен балам ушу табигый азыктарды берем. Эне сүтүнөн тышкары жумуртка берем, сүт берем, үй азыктарын берем көбүнчө ошол. Балдардын туура тамактануусу Сиз кандай тамактандырасыз? калорийный, молочный тамактарды бериш керек. Андан кошумча мисалы үчүн азыр кошумча тамактарды берип атышпайбы? Ушулар кандай туура деп ойлойсузбу негизи? Канчалык деңгээлде? Жок, туура эмес. Ал жерде бир эле витаминдер эле эмес, башка зыян нерселер дагы бар. Мен балдарыма берген эмесмин. Мен көбүнчө балдарыма сүт берем, сүттөн каша кылып берем. Ал жетишинче эми камыр тамакты азыраак беребиз. Ошол. Балаңызды кандай тамактандырасыз бүгүнкү күндө? Мен 6 айга чейин эмчек беремиз. 6 айдан кийин кошумча тамак кошом. Ошол эле. Кошумча тамакта кандай тамактарды бересиз? Малютка, печенье, сүт. Нөмө жемиштерди, сүттүү тамактарды көп беребиз. Молочный.
Малютканы 5-6 айында берчү элем, кошумча азыр жок. Азыр эми чоңоюп калды. Биринчиден балага жакшы иммунитеттүү тамактарды берүүгө аракет кылабыз. Мисалы каша, фруктовый тамактарды, сүт, ошондой тамактарды. Жок атпайбы? Даяр жок кошумча тамактар ошолорду бересизби? Жок. Эмнеге бербейсиз? Эми ол Кытайдан чыгып атат да, биз ого ишенбейбиз да. Сиздер ден соолук программасына ордуктош болуп жатасыздар, ырдактуу теле көрүүчүлөр. Балдар үчүн кандай азыктар пайдалуу деген теманын алкагында биз маектешип жаткан кербезбиз. Жогоруда сиздер элдердин оюн уктуңуздар. Бүгүнкү күндө келечек муундарды кандай багып жатат, кандай азыктандырып жатат? Бул боюнча сиздердин оюңуздарды уксак. Жана көп учурда биз сүт азыктарын беребиз дегенди айтты да. Саламаттык сактоо министрлиги ошо өзүнүн акыркы жарлыгында 1 жашка чейин балага нак сүт, нак айран бергенге болбойт. Себеби дегенде анын составындагы жана белок бул чоң белоктор болуп, жана баланын бөйрөгүн жабыркайтат да. Мына ошондуктан биз 1 жашка чейин балага эч кандай нак сүт, нак айран бергенге болбойт деп айтабыз. Мына ошону теле көрүүчүлөргө айтып кетким келет. Ушу балдарыбыздын ден соолугу үчүн ушул нак сүт менен нак айранды 1 жашка чейин бербесеңиздер, жана ошондой эле неме деген уктук да, что шекер азыктары, шекер жана туз азыктары. Шекер менен туз 2 жашка чейин балдарга болбойт. Бала туз менен таттуунун даамын билбейт. Эгерде ширин күрүч жасап аткан болсок, ошол ширин болсун десеңиздер, кургатылган өрүктү, кургатылган алманы, мейизди кошуп койсоңуздар, ошол шириндик даам берет да. Анан балдарга ошол мүмкүнчүлүк болушунча ушуну баардык жааматтарыңызга айтып койсоңуздар, нак сүт жана шекер, туз боюнча маалымат. Дагы ошондой эле печенье берем деп айтты. Эгер печеньяны өзү даярдап бере турган болсо, анда болот. А бирок магазинде кондитердик цехте даярдалган печенье, конфет, чупа-чупс, кириешки жана ошондой эле ар кандай жанакындай чипсыларды балдарга колуна карматып жедиргенге болбойт. Мага абдан жаккан бир келин айтты, 6 айга чейин жалаң эмчек берем, андан кийин кошумча тамак берем деген. Бул эмнени билдирет? Баары бир биздин элибиздин арасында маалымат бар экендигинде, биздин балдарыбыздын ден соолугуна камкордук болуп жаткандыгы сүйүндүрдү. Кийинки суроо Сонайымга, сиз мына балдар менен иштешип келесиз да, бүгүнкү күндө ушул туура тамактанууну өзгөчө көңүл бурабы сиздерге келген энелер дейли? Же болбосо жогорудагыдай эле ар ким өзүнүн акыл эсин жетишинче эле ушундай тамактандырып атабы? Эми саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Балдарды эми мына азыр жолугушууда да айтып атышат, ар түрдүү билим деңгээлине жараша ар түрдүү. Бирок медицина кызматкерлери аларды дайым үйрөтүп келет. 6 айга чейин эненин гана сүтү пайдалуу. Эненин гана сүтү менен тамактандыруу керек. 6 айдан баштап эненин сүтү уже жетишпей калгандыгына байланыштуу теге кошумча тамак кошуш керек. Кошумча тамакты кантип берет? Эже жогоруда айтып кеткендей, күнүнө 2 кашыктан акырындап кошуш керек. Эмне бул кандай тамактан башташ керек? Ботколор. Жер жемиштерден жасалган ботколор, кашалар, овощной пюре деп коет. Ушундай тамактардан акырын кошуш керек. 6 айда 150 мл беришибиз керек. 7 айдан 8 айга чейин 180 мл жеткиришибиз керек. Анан 9 айдан 11 айга чейин 225 мл жеткиришибиз керек. Анан 1 жаштан 2 жашка чейин 300 мл чейин беришибиз керек. Анан биз ошол көрсөтүлгөн цифрадай кылып берсек, ошондо гана жетиштүү болот да, баланын тамактануусучу. Себеби ошол кошумча тамактар керек үчүн илимий изилделип тастыкталган үчүн ушундай составда берилиш керек. Муну бүт медицина кызматкерлери жерлерде өздөрүнүн участкаларында медайымдар, врачтар, дарыгерлер баары үйрөтүп келет. Себеби бизде саламаттык сактоо министрлигинин клиникалык протоколдору бар, теге буйруктары бар. Ошол буйруктарда бүт ушул жогоруда айтылган көрсөткүчтөр көрсөтүлүп кеткен. Жакшы, сиздин баамыңызда бүгүнкү күндө ошол нерсе аткарылып атабы? Сиздердин аракетиңиздердин жыйынтыгы кандай?
биздин эми бизге кайрылган биз эми мен ооруканада иштеген үчүн бизге кайрылган оорулуулардын бир 80% ушундай тартипте берилет. Себеби эми элдин түшүнүгү ар түрдүү, ошол өзүнүн түшүнүгүнө жараша алса деле маалыматтычы, бирок колдонбогондор да бар. Аны жок деп айта албайм. Жакшы, бизде аудиторияда медицина факультетинин студенттери келип отурат. Анда суроо сизден болсун. Микрофонду кармап суроо берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Менде мындай суроо болуп атат. Мына аз кандуулук менен төрөлгөн аялдан төрөлгөн баланын тамак кошумча тамактануусунда мындай өзгөчөлүк болуш керекпи же кандай, ушуну билгим келет да. Чоң рахмат. Жооңуздар. Аз кандуулуктан төлөгөн аялдын эң эле биринчи ушу аз кандуулуктун алдын алуусу бул жалаң эмчек эмүүсү 6 айга чейин. 6 ай болгондон кийин ол үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда баланын гемоглобинин текшерет лабораториялык түрдө. Эгерде гемоглобини туура боло турган болсо, ал профилактикалык түрдө аз кандуулуктун алдын алуу үчүн шарттуу түрүндө темир камтыган препаратты балага салмагына профилактикалык дозасын берилет. Бул салмагына тиешелүү эмес. Бул агерде аз кандуулуу болсо салмагына тиешелүү болот бала ошо темир камтыган препараттын дозасы. Ал эми 6 айдан баштап гемоглобини туура болгон балдарга 2 жашка чейин ошол темир камтыган препаратты күн сайын энеси ошол медицина кызматкери түшүндүргөндөй оозуна тамчылатып берип турушу керек. Ошону менен бирге эле тамактануу ар түрдүү болуш керек. Бул көп витаминдүү тамактарды камтыган тамактануу ошол үй бүлөнүн эрежеси болуу керек. Себеби деген үй бүлөнүн ден соолугу тамактануудан көп таасири бар да. Өзгөчө могул биздин жаш өсүп келе жаткан балабыз. Ошо балага бериле турган тамакты эң кеминде 4-5 компоненттен болуш керек. Витамин А, витамин С, цинк, темир камтыган тиги азык түлүктөр ошо туура бышырылып, туура сакталып, туура берилиши керек. Мына ошондо гана биз жанакы баланын аз кандуулугунан алдын ала алабыз. Эгерде биз ошол профилактикалык чараны колдонбосок, тамактанууда ошол бир түрдүү эле тамак берип, анан эмчек сүтү менен кармай турган болсок, бул сөзсүз түрдө баланын аз кандуулугуна алып келет. Мен ушу токтоп кетет элем, ушу аз кандуулуктун канчалык биздин балдарыбызга мааниси бар. Бул эгерде чоң адам аз кандуулук менен жабыркаса, анын кесепеттери бир көп болсо 4 ай, 5 ай гана калат да. Ал эми жаш бала аз кандуулукка кесепетине кабыла турган болсо, бул 10 жылдап, 20 жылдап баланын өсүшүнө, өнүгүшүнө, акыл эсине, коом таануусуна, дүйнө таануусуна, чыгармачылыгына, сабагына таасир этет. Бул себеби дегенде эң эле оболу баланын ошол центральный нервный системасын жабыркатат да. Ошондуктан бул аз кандуулук маселеси республикада бул маанилүү. Себеби деген биздин 6 айдан 2 жашка чейинки балдарыбыздын 50%-не чейин аз кандуулук менен жабыркайт. Бул эмнени билдирет? Бул медициналык жааматтын дагы, элибиздин дагы ушу балдардын аз кандуулук мындай маанилүү мамиле көтөрбөгөнүбүзгө мына бүгүн абдан чоң маселе көтөрүп жатасыз. Бул абдан чоң керектүү учурунда, керектүү мезгилде болуп жатат. Себеби дегенде мына азыр медицина кызматкерлерин окутту Карабан районунун ошо балдардын аз кандуулугун кандай кылганда азайтыш керек деп ошол дарыгерлер тобунун дарыгерине дагы медициналык кызматкерине дагы китептер таркаттык, акыркы маалымат таркаттык, айылдык ден соолук комитеттер аркылуу информационный кагаздар таркаттык. Мына бул бир эле медицина жааматы эмес, бул элибиз бардыгы бирге ушул балдарыбызга болгон мамилебизди өзгөртүш керекбиз. Үй бүлөлүк Тасторконго эне деген тамак жасайт, ал өзүнүн келечектеги өзүнүн баласынын ден соолугун, үй бүлөсүнүн ден соолугун ойлоп, ал дагы ушу тамак бышырып атканда ушу туура тамактанышы керек. Ошону менен бирге эле жана айыл чарба кызматкерлери өстүрүп жаткан жер жемиштерин туура өстүрүп жатканда жанакындай жер семирткичтерин көп колдонбостон
нормадан ашыкча колдонбостон ошону туура чогултуп, туура сактап, анан туура үй бүлөгө бериш керек. Биз абдан өкүнүчтүүсү азыркы учурда ушул биздин элдерибиздин жана 3 литрлеп консервация жасап, кышка даярданам деп аял келинчектерибиз бири-бирибизге мактанабыз. Мына мен 100 банка жаптым, мен 200 банка жаптым деп. Мен айтат элем, ушул консервацияны биз токтотушубуз керек. Биз кургатышыбыз керек. Же болбосо тоңдурушубуз керек. Варенье жаптып деп мактанабыз. 100 литрлеп. Пайдасы жок да. Себеби дегенде ошол биз мисалы ошол кулпунайды 1 килограмм шекер менен аралаштырып, аны шекерге аралаштырып жатабыз. А шекердин өзүнүн күнүгө жей турган нормасы бар. Ошон үчүн эгерде биз балабызга, үй бүлөбүзгө бере турган болсок, ошол кулпунайды ошол 1 килограмм болсо да, ошону тоңдуруп коюп же кургатып коюп, кышында балдарыбызга колуна карматып жетирип койсок, ошондон пайдасы көп. Себеби анда деген витамин С бар. Так ошондой эле балгар калемпири. Биз аны туздап атабыз, консервациялабыз, аны витаминдик баалуулугу жоголуп атат. Андан көрө ошону тоңдуруп коелу, кургатып коелу. Витамин балгар калемпиринде эң жогорку витамин С бар. Ал бул тамак ашты сиңиртиш, тамак аш сиңиртиш, жанакы еттен темир болуп айланып кетишине ошол витамин С керек да. Жакшы. Бизде телекөрүүчүлөрдүн аябагында көптөгөн суроолор келип баштады. Саламатсыздарбы? Балам 3 айлык дейт. Той козо албай жатамын. Эмне кылышым керек? Кошумча тамак беремби деген суроо калтырыптыр да. Кошумча тамактануу бербеш керек. Мээримдүүлүк менен ушу балага ушу эмиш керек. 3 айлык бала жалаң гана эмчек эмиш керек. Эч кандай кошумча суу, чай, компот деген берилбеш керек. Жалаң гана эмчек менен гана тоет. Бала кошумча тамак бере турган болсо, анын ашказаны бузат дагы, баланын келечегине тескери, ден соолугуна тескери мамиле кылат. Мына ошондуктан жалаң гана эмчек бергенге ынанып, үй бүлөсү колдоп, кубаттап, ошол бала менен көпчүлүк убакта бешик ырларын ырдап, жалынып, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы тилек салып, жакшылыкка үндөп, ушу баласын эмишсе, ал сөз менен тоет. Кийинки суроо. Ошол суроогочу анан көп эле энелер ошентет. Мен баламы тойгуза албай баратам деп. Тойгуза албай калганда кандай белгилер болот? Алар бала көп ыйласа эле мен балам тойбой атат деп ойлошот. Бирок баланын тойбой калгандагы белгилери 1 айда 500 граммга чейинки салмагы жетпесе, кошуп турат да балачы, жаш бала ай сайын салмак кошот. Ошол 500 граммга жетпей калса, анда чындыгында сүтү жетпеген болот. Сийгенде баланын бир күнүнө, бир суткасына 6 жолудан аз болуп калса, концентрированный деп коет, ошол 2 белги болгондо гана эненин сүтү жетпегендигин далилдейт. А калган учурларда бул эненин сүтүнүн жетпегендигин далилдебейт. Анда дарыгерге кайрылыш керек, анын себеби башка болуп чыгат. Жакшы. Кийинки суроо мындай. Көп энелер айтат, мен эмчегим сүтүнүн кубаты жок, күчү жок, көк. Көк сүт деп коет, Эч кандай андай эмес. Эненин сүтүндөй бул дүйнөдө дагы бир тамак ойлонуп табыла элек. Себеби дегенде мында кандай эбегейсиз баланын организмине керектүү витамин, минералдык заттар, темир азыгы, не бир деген ошо баланын ден соолугуна керектүү нерселер бар да, дагы ачылбаган канча нерселер бар. Ошондуктан эмчек сүтүнөн артык азык жок. Кийинки суроо мындай экен. Саламатсыздарбы? Менин балам 8 айлык дейт. Анан манный каша дейт. Манный каша сүткө кошуп берсем болобу же болбойбу деген суроо калтырыптыр да. Бул дагы туура суроо. Азыр эле айтпадыкпы, нак сүт бербегиле деп. Каша түрүндө бай суу менен аралашканда сүттүн молекуласы өзгөрүлөт дагы, кашага балага кошуп берсе болот. Гречка деп айтылат, күрүч деп айтылат, манный крупа, ар кандай сулуу акшагынан жасалган ботко. Сулуу акшагы бар. Мына ошолорду сүткө бышырып, сууга, анан сүткө аралаштырып, бирок туз, анан шекер кошулбашы керек. Эгер ушунчалык мындай шириндеткиси келсе, байыткысы келсе, жаңгакты майлап кошсо болот. Кара өрүктү кошсо болот, алманын кагын кошсо болот. Ашкабак, витамин А ушу баланын терисине, көзүнө
кубат бере турган витамин А болуп баягы сары жашылча жемиштер эсептелет. Мына көбүрөөк ошолорду кошсо, бул балага татымдуу да болот, анан жагымдуу да болот. Анан бала дагы мындай жакшы көнүп, жакшы неметет. Ушу кошумча тамак берип атканда дагы эне менен үй бүлөнүн мааниси зор да. Ушу кубаттап, колдоп, өзүнө дасторкон салып, өзүнүн пиаласы, өзүнүн кашыгы, анан сөзсүз түрдө тамактануунун алдында апасы менен баласы же атасы менен баласы сөзсүз түрдө кол жууганды үйрөтүшүбүз керек. Бул таза кол, бул ден соолуктун өбөлгөсү да. Бул нерсени төрөлгөндөн баштап үйрөтүшүбүз керек. Төрөлгө ошондо гана бул түбөлүктүү болуп, өмүр бою колдоно турган ыкма болуп калат бала үчүн. Ошондуктан биз дагы ушу гигиеналык нормаларды сактап, анан балага дагы ошо гигиеналык норманы үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Жакшы. Ушуга кошумча эле мындай дептир да, ушул эгерде ушундай сулуу акчагынан жасала турган, же болбосо будай акчагынан жасала турган ботколорду берсеңер, баланын суугу ашып кетет деген дагы ушундай айттыр да, эми өзүнөн чоңдорчу. Бул нерсе туурабы? Эми ботколор бизде эми ушинтип айтышат, суук тамак, ысык тамак деп. А эми анын илимпоздор тиги составын изилдеп келгенде андай жок да, жетиштүү. Ал эми баланын баягы айына жараша, мисалы азыр жогоруда эле айтып кеттик, айына жараша бериш керек. Мисалы 6 айда бир эле жолу бериш керек, 7 айдан 8 айга чейин уже 2 жолкага өтүш керек, анан 9 айдан 11 айга чейин 3 жолкага кошумча бериш керек эненин сүтүнөчү. Анын суук болот, ысык болот дегени андай жок. Жакшы, кийинки суроо студенттерден болсун, кандай суроо бересиз? Мына жана айтып кетип атпайбызбы, витаминдүү тамактык азыктары керек депчи. Мисалы бала ден соолугу үчүн жана өз убагында өсүп чоңоюу үчүн көптөгөн витаминдер керек. Ошол витаминдерди биз үй бүлөлүк шартыбызда колдонуп келебизби? Дагы кайсыл тамактарда жана кайсыл мөмө жемиштерде ошол витаминдер бар? Мисалы фолий кислотасы, мисалы цинк, мисалы темир неме камтылган азыктар. Ошолор жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Абдан туура суроо болду. Мына биздин ушул долбоордун алкагында энелердин толук баалуу тамактануусу дени сак баланын төрөлүшүнүн кепилдиги деген плакат бул Кыргызстан боюнча бардык медицина үй бүлөлүк дарыгерлерине жана боюнда бар аялдардын арасында таркатылат. Мына ушул жерде көрсөтүлгөн да, мисалы витамин А камтыган тамак аш деген эмнени билдирет? Бул кескенде да ичи да сырты дагы сап-сары болгон. Бул эмне? Мисалы сабиз. Сабизден кандай тамактарды жасоого болот? Бул аялдын өзүнүн баягы немеси да, искусствосу. Бул ар кандай түрүндө балага берсе болот. Бирок берип аткан учурда ошо какап кетпесин, чакап кетпесин деп жанында отуруп, карап, жутканын, чайнаганын үйрөтүп бериш керек. Мына витамин С дейбиз. Витамин С жакшылча жемиштердин бардыгында бар. Бирок өзгөчө болгар калемпиринде жана кызыл неме карагатта, кара карагатта, мына азыр бышып жетилип жатат жанакындай алчаларда, лимондо бардык нерседе бар. Мына ушуну кандай кылып колдонсок болот? Компот түрүндө берсек болобу? Берсек болот. Болбосо ошол тиги неме түрүндө кесип балага ушу тишине ылайык боло тургандай кылып берсек, майдалып берсек болобу? Ошо бала ошону чайнап аткандагы, жутуп атканда дагы ошого дагы өзгөчө мамиле кылып үйрөтүшүбүз керек. Баланы чайнаганды дагы, жутканды бир гана ошо берип коюш эмес. Ошону дагы айына жараша, жашына жараша биринчи кесип берсек, андан кийин чоңураак кесип берсек, анан колуна карматсак, бул дагы баягы тарбиянын ыкмасы да тамактанууга болгон баланын мамилесинин эң биринчи фундаменти болуп эсептелет. Темир азыгы камтыган азык кайсыл? Бул эт азыктарында, кызыл эт азыктарында, бул үй бүлөлүк немеде столунда сөз менен бериле турган нерсе. Бул эне үчүн да керек, үй бүлөнүн хозяин үчүн да керек, бала үчүн да керек да. Бирок эт десели биз ойлойбуз 2 килограмм, 3 килограмм эт эмес. Бул деген майсыз, таза сууга бышырылган, тайы, кара эт, ошонун
дагы ошо ар кимдин мисалы өспүрүм балдарга, кыздарга мындай ошол ичип аткан тамагына кошуп бере турган болсок, биздин жанагы 6 айдан 2 жашка чейин майдалап, туурап, ошону ошол жеп атканына көндүрүп, ынандырып анан беришибиз керек. Темир азыгы камтыган азыркы учурда мындай жер жемиштер деле бар да, бирок алар мындай сиңиши азыраак болот. Ал эми могу кызыл эт де болсо, бул көп. Жакшы, бизде саналуу минуталар калды. Телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келип атышты. Саламатсыздарбы? Мен төрөгөнүмө 20 күн болду дейт, бирок сүт келбей атат. Анан балам түнү ыйлап жатат, эмне кылышым керек деген суроо калып турат да. Ушул эле учурда бизде бүгүнкү күндө төрөт үйлөрүндө эгерде ушундай сүт келбей жатса, кошумча сүттөрдү, атайын жасалма сүттөр бар да, ошолорду берип тургула деп деле кеңеш берет да. Бул негизи туура эмеспи? Абдан туура эмес. Төрөт үйлөрүнүн бардык медицина мекемелери энеге жана балага мээримдүү мамиле кылган медициналык ишкана деген наам алыш үчүн Саламаттык сактоо министрлиги ушундай жарлык чыгарган. Ошонун негизинде төрөт үйлөрүндө жасалма сүт бергенге болбойт. Жасалма сүт бир гана учурда, эгерде энеси ВИЧ инфицированный болгон гана болсо учурда ошол учурда берет. Калган учурда жасалма сүт бербеш керек. Ошо медицина кызматкерлери төрөт үйүндө ошо жаңы төрөгөн аялдарга эң эле оболу эмчек сүтүнүн мааниси, анан туура эмизүү, ыкмалары, эгер сүт чыкпай калса кандай кылып саап туруш керек, сүттүн калдыгын калтырбоо жөнүндө көп беседа өтүп, ошол роддомдун төрөт үйүнөн чыгып атканда ошо эненин уже эмчек сүттү туура бергенин көрүп, ошого мындай информацияны толугу менен алгандыгын ишенип анан кийин чыгарышы керек. Ал 20 күндүк бала сүт келбей атат десе, ошол сүт калып калганда ошол жана сүт чыгаруучу механизмдери бузулган. Бир гана сунуш берет элек, кайра саап, баланы кайра эмизип, ошока сүт кайра келет. Жакшы, бирок ал дегениңиз менен жаңы төрөлгөн бала көбүрөөк ыйласа, дени табы көтөрүлүп, ушундай ден соолугуна зыян келип калышы дагы ыктымал да бул учурдачы. Ал учурда биз эмне кылышыбыз керек сүт келгенге чейин деген дагы суроо жаралат да. Кыскача жооп берсеңиз кийинки суроолорго өтөлү. Эненин организми бул эбегейси чоң нерсе. Ошо ар бир күнүнө ылайыктуу ченемдүү сүт чыгарылат. Аз келет, көп келет деген болбойт. Бул эненин өзүнүн мээримдүүлүгүнөн анан баланы кайра эмизсе, сөзсүз менен сүт чыгат. Жакшы, саламатсыздарбы? Балам 1 жашта дейт, жакшы тамак жебейт дейт. Кичинекей өлчөмдө 1 пияла эле тамак жейт. Аны кантип көп тамак жедирсем болот деген суроо калтырып турду. Кыскача жооп берсеңиз. Анан ушуга байланыштуу эле дагы бир суроо, саламатсыздарбы? 1 жаш 2 айлык балам дейт, мунун дагы тамак болгон табити жок дейт. Шорпо эле ичет дейт, башка эч нерсе жебейт дейт. 2 айлык балага 1 жаш 2 айлык. 1 жаш 2 айлык. 1 жаш биринчиси. Өзү кошумча тамакты ошол эненин сүтүнө кошумча бериш керек. Азыр эле айтып кеттик, 1 жашта 3 жолу бериш керек, анан 2 жолу шамшун бериш керек. Эмеси 300 мл чейин жеткириш керек. Анан шорпо суюк түрүндө эмес, коюу түрүндө бериш керек кошумча тамактычы. Берип атканда баягы кашыкты түз коюп, боткого түз коюп, ошол кашык жыгылбаш керек. Ошондой консистенцияда бериш керек да. Ал суюк шорпо бул кошумча тамак катары эсептелбейт. Эненин сүтүнө кошумча коюу тамак гана эсептелет. Айттык, 1 жаштан 2 жашка чейин ушул тамак тиги өзүбүздүн эле үй бүлөлүк столдон тамакты 3 жолу кошумча беребиз, 2 жолу шамшун беребиз. Кандай беребиз? Аларды ботко түрүндө, овощной пюре түрүндө беришибиз керек. Тиги канча болуш керек, ошондо айтып кеттик жогорудон. Шорпо түрүндө бергени бул туура эмес болуп калат. Жакшы, көп түрдүү тамактардын түрлөрүн айтып атасыздар да. Бул нерсени мисалы айрым бир үй бүлөлөр ала алса, айрым бир үй бүлөлөрдүн ага чамасы жетпейт, каражаты жетпейт дегендей да. Мисалы балданы ар түрдүү тамактандырыш керек деп айтасыздар. Ошол себептен бүгүнкү күндө айыл жеринде көбүнесе буламык беришет, ушундай ундан жасалган аталарды беришет. Же болбосо жеген эле тамактан 6 айдан баштап биз эмне жей турган болсок, чоңдор ошону жей баштайт да балачы. Бул учурда биз эмне кылышыбыз керек ушул боюнча кыскача берсеңиздер. Жана үй бүлөлүк дасторкондон өтпөйбүз, бул туура, бирок үй бүлөлүк дасторконду көп түрдүү кылыш керек. Ал бир гана бала эмес, бардыгына көп түрдүү кылыш керек. Ошол жасалган тамактан эле балага алып чыгып коюу тамак бериш керек. Бул кубаттуулугу. Бала канчалык коюу тамак болсо, балага ошончолук кубаттуу болот, дем болот, күч болот.
Бул биринчиси. Экинчи, жана айтып атпайсызбы, айыл жергесинде. Эгерде биздин айыл жергесиндеги жашоочуларыбыздын ошол ар түрдүү витаминге баалуу азыктарыбыз бар экенин билсе, өзүнүн огородунда өстүрүп алса, ошону кышкыга даярдап алса, кургатып же тоңдуруп алса, анан кийин кышы менен жазы менен жайы менен ошо толук кандуу витаминдер тамактанса болот. Биздин элибиздин географиялык шартына жараша дагы баардык жер жемиштер өскөн мамлекетте жашайбыз. Биз элибиз ошо туура сактаганды билбейбиз да. Ошону тоңдуруп, анан кийин же болбосо кургатып алып берсек болот. Анан жана дагы бир суроо берип кетти, бул суроого сөзсүз менен жооп беришибиз керек. Жана айтып атпайбы, менин балам 1 жаш 2 ай, бирок кичинекей эле тамак жейт деп. Биз азыр 300 мл деп айттык. Ал барып эле сразу 300 мл берсе болбойт. Аны акырындык менен көндүрүш керек. Баланы күн сайын көбөйтүш керек. Күн сайын баланын өлчөмүн көбөйтүп, анан кийин ошого көндүрүш керек. Ошондо гана бала, болбосо эгер сразу 300 мл берип койсо, ал кусуп балага кыйналып, бала тамак жебей коркуп тамак жебей калат. Балким бул ошол баланын аз кандуулуктан улам дагы анын табити жок болушу мүмкүн. Аны сөзсүз түрдө өзүнүн дарыгерине көрсөтүш керек. Жакшы, анан дагы бизде мисалы биз көп түрлүү тамактарды беребиз деп бүгүнкү күндө жаштар аракет кылалы. Бирок ошол эле учурда чоңдор айтат, биз мындай эле тамактанып чоңойгонбуз деген дагы алардын ойлору бар да. Же ал учурда же экология таза болуп, тамактардын сапаты жакшы болгондуктан ошондой жакшы дени сак болуп чоңойгонбузбу деген дагы. Жок, мен бул биз мурдатан эле биз буга каршымын. Себеби биздин кыргыз элибиз балага өзгөчө мамиле кылган, баланын тамактануусун өзгөчө мамиле кылган эл болобуз. Сөзсүз балага толук кандуу тамактанып, жанагындай сөөгү толгон бала деп ушу айтып жүргөн да. Ошон үчүн өзү тамак жебесе да биринчи баласына тамак берген элде эмес, бала тамактанып балага, анан баланын тамактануусуна өзгөчө мамиле кылган элде эмес. Ошондуктан ойлойм, туура тамактанууну биздин элибиз колдоп, кубаттап кетет. Жакшы, биз анан чайды жакшы көргөн элге да кошулабыз да, анан балдарга деле ушул чайды бере баштайт да. Көпчүлүк жерде байкайбыз, ошол бөтөлкөсүнө куябы же болбосо кружкалар менен берип айтору бат-баттан эле чай берет да. Негизинен чай берген туурабы, туура эмеспи? Туура эмес. Себеби дегенде ошол чайдын курамы темир болуп канга сиңишине жолтоо болот. Ошондуктан тамак ичкенден кийин 2 саатка чейин чай берген. Негизи боюнда бар аял бар, эмчек эмизген аял бар, жаш балдары бар үйдө чай дегенди унутуп, суусундук, компот, максым, жарма, бирок ошондо дагы тузун азыраак камтып ичиши керек. Чайдан оолагыраак болуш керек. Чайдын жакшы жагынан дагы анын зыяндуулугу көп. Жакшы, анан жогорудагы кыздын суроосуна эле кошумча айтып кетсем, негизинен мына ушул көпчүлүгү ушул дары, кандын дарысын берсек деле балабыздын каны көтөрүлбөй атат деген суроолор көп коет да. Ошол эле учурда мен маалымат булактарын окуп калдым. Негизинен ошол баланы эмизип жаткан эне дагы сапаттуу тамактаныш керек деп айтат да. Буга канчалык деңгээлде туура? Бул сөзсүз менен эмчек эмизген аял, эгерде жөнөкөй аял 2,5 миң калорияда тамактана турган болсо, эмчек эмизген аял 3 миң калорияда. Бул эмнени билет? Бул 2 кошумча тамактануу. Эгер биз 3 ысык тамак жеп турган болсок, бул ошо 3 ысык тамакка дагы 2 кошумча тамактаныш керек. Себеби дегенде эмчек сүтүнө кетет баалуу минералдык заттары. Мына ошондуктан эмчек эмизген аял башка эмчек эмизбеген аялдан 2 кошумча тамактануу, көбүнчө тамактаныш керек. Жакшы, сиздер бүгүнкү күндө мындай түшүндүрүү иштерин Кыргызстандын булуң бурчунда жүргүзүп жатасыздар да. Анан телекөрүүчүлөр дагы кызыккан суроолор болсо, кайсыл телефондук байланыштарга байланышса болот? Биздин Саламаттык сактоо министрлигине кайрылса болот. Ошондой эле биздин айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашын жакшыртуу долбооруна кайрылса болот. Сайттарында, Facebook страницабызда бар, почтабыз бар, өзүбүздүн бети жанакындай электрондук почтабыз бар. Ошондой эле 0558 35 53 29 деген телефонго кайрылсаңыздар, биз баардык ошо суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушул
Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.